Саламатсыңарбы, балдар? 10 класстын геометриясы боюнча 4 черектин материалдарын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү темабыз векторлордун арасындагы бурч. Бүгүнкү сабакта балдар биз мейкиндиктеги векторлордун арасындагы бурч түшүнүгүн киргизебиз. Мисалдар чыгарууда бурчтун чоңдугун жана бурчтун түрлөрүн колдонууга үйрөнөбүз. Бурч түшүнүгү менен, башкача айтканда, векторлордун арасындагы бурчту тегиздикте дагы окуп үйрөнгөнбүз. Аларды эске салып алалы. А жана Б векторлору берилсин. Анда О чекитин алып, А жана Б векторлоруна барабар болгон ОА, ОБ векторлорун койсок, АОБ бурчу пайда болот. Мына ушул бурч эки вектордун арасындагы бурч деп аталат. Аны биз альфа менен белгилеп алалы. Анда бул жерде А жана Б векторлорунун арасындагы бурч альфага барабар деп айтабыз. Айта кетчү нерсе, бул эки вектордун арасындагы бурч О чекитин тандап алуудан көз каранды эмес. А жана Б векторлорунун арасындагы бурч альфага барабар деген тегиздикте А вектор, Б вектор үстүндө бурч белгиси менен жазылат. Ал барабар альфага. Мисалы, төмөндөгүдөй бурчтар берилсин. А, Б векторлорунун арасындагы бурч 25 градуска барабар. С, Д векторлорунун арасындагы бурч 70 градуска барабар. Е, F векторлорунун арасындагы бурч 110 градуска барабар деп жазылат. Ушул билген түшүнүктөрүбүздү эми биз мейкиндикте карап көрөлү. Мейкиндикте векторлор эки түз сызыкта жайгашып калышы мүмкүн, же параллель түз сызыктарда жайгашып калышы мүмкүн, же кайчылаш түз сызыктарда жайгашып калышы мүмкүн. Биринчи эки учурда векторлордун өтүп аткан түз сызыктар аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болгондуктан, бул эки вектордун арасындагы бурчту тегиздикте эле карасак болот. Ал эми үчүнчү учурда эки вектор бири-бирине кайчылаш болгондуктан, алардын бирөө аркылуу экинчисине параллель болгон тегиздик жүргүзүп алууга болот. Анда ушул тегиздикке параллель болгон вектордун өзүнө барабар болгон дагы бир вектор бул тегиздиктин бетинен дагы табылат. Демек, эмне деген жыйынтыкка келебиз? Мейкиндикте векторлордун арасындагы бурчту табуу тегиздиктегидей эле каралат экен. Демек, биздеги тегиздикте билген эки вектордун арасындагы бурчтун касиеттердин бардыгын мейкиндик үчүн пайдалансак болот экен. Бирок ошондой болсо дагы бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Бул жерде векторлордун арасындагы бурч менен эки түз сызыктын арасындагы бурчту аралаштырып чаташтырбашыбыз керек. Себеби эки түз сызыктын арасындагы бурч бул 0-дөн 90 градустук бурчтун арасында гана каралат. Ал эми векторлордун арасындагы бурч 0-дөн 180 градуска чейин өзгөрөт. Мына ушул айтылган түшүнүктөрдөн кийин алардын жекече учурун карап көрөлүк. Мисалы, А вектору менен Б вектору багытташ болсун, же бир түз сызыкта жатсын. Андай учурда бул эки вектордун арасындагы бурч 0 градуска барабар. Же болбосо эки вектордун бирөө нөлдүк вектор болсо дагы бул экөөнүн арасындагы бурч 0 градуска барабар болот. Жана эки вектор экөө тең нөлдүк вектор болсо дагы бул эки вектордун арасындагы бурч 0 градуска барабар. Эгерде эки вектор бири-бирине карама-каршы багытта болсо, анда алардын арасындагы бурч 180 градуска барабар. Эки вектор тик бурч менен эки вектордун арасындагы бурч тик болсо, анда мындай векторлор перпендикулярдуу векторлор деп аталат, жана бул эки вектордун арасындагы бурч 90 градуска барабар деп жазылат. Мисалды карап көрөлүк. Бизге А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 куб берилсин.
Мына ушул кубту пайдалануу менен берилген векторлордун арасындагы бурчту аныктап көрөлүк. Биринчисинен баштайлык. Биринчи А1Б вектору менен B1C векторунун арасындагы бурчту аныктоо керек. Кубта бул векторлорду көргөзөлү. B1Б вектору жана B1C векторун көргөздүк. Бул экөөнүн арасындагы бурчту караш үчүн карасак, бул кубтун бир гранында жаткан векторлор жана B1C тик бурчтуу үч бурчтук болуп калды. Анда тик бурчтуу үч бурчтук эки капталы, эки жагы барабар болгондуктан бул тең капталдуу дагы үч бурчтук. Анда тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтардын барабардыгын эске алсак, анда бул жер 45 градус. B1 бурчу. Ушул бурч B1B, B1C векторлордун арасындагы бурчка барабар. Экинчисине өтөлүк. DA вектору B1D1 векторунун арасындагы бурч. Сүрөттө көргөзөлүк. Бул эки вектор бир тегиздикте жаткан жок. Бирок аларды бир чекиттен чыккандай кылып жайгаштырышыбыз керек. Аны үчүн биз DA векторун B1 чекитине алып барып жайгаштырып, ал аркылуу түзүлгөн бурчтун чоңдугун табышыбыз керек. Анда биз өзүбүз байкап тургандай, бул биз издеп жаткан бурч D1, B1, C1 бурчу менен жандаш бурч. Ал эми жогорудагы мисалды чыгарып атканда D1, B1, C1 бурчу 45 градус экендигин тапканбыз. Анда ага жандаш болгон биз издеп жаткан бурч 135 градуска барабар. Демек, DA1, B1, D1 векторлордун арасындагы бурч 135 градуска барабар деген жыйынтыкка келебиз. Үчүнчү, A1, C1 жана A1, B1 векторлорунун арасындагы бурчту издейбиз. Сүрөттө көргөзөлү. A1, C1 векторун, A1, B1 векторун. Бул эки вектор биз көрүп тургандай кубтун бир гранында жайгашкан жана бул тик бурчтуу үч бурчтук. Эки жагы барабар, демек тең капталдуу дагы болуп эсептелинет. Анда тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтар барабар жана алар 45 градустан болорун эске алсак, A1, C1, A1, B1 векторлорунун арасындагы бурч 45 градуска барабар деген жыйынтыкка келдик. Кийинкиси BC вектору жана AC векторунун арасындагы бурч. BC векторун көргөздүк, AC векторун көргөздүк. Бул эки вектор бир чекиттен чыккан жок. Демек, бул экөөнүн арасындагы бурч азырынча жок. Бирок биз BC векторуна барабар болгон AD векторун алмаштырсак, анда биз издеп жаткан бурч AC жана AD векторлордун арасындагы бурч болуп калат. Бул бурч 45 градус болуп калгандыгын жогорудагы эки мисалдан көрдүк. Демек, AC вектору менен BC векторунун арасындагы бурч 45 градуска барабар. Андан кийинкиси BB1 вектору менен AC векторунун арасындагы бурчту табабыз. Байкап турганыңардай, бул эки вектор бир тегиздикте жаткан жок. Биз анда B1 векторун ага барабар болгон A1 вектор менен алмаштырсак, анда бул жерде A1, AC векторлордун арасындагы бурчту издеп калабыз. Көрүп турганыбыздай, бул эки вектор бири-бирине перпендикулярдуу. Демек, B1, AC векторлордун арасындагы бурч 90 градуска барабар. B1C, AD1 векторлордун арасындагы бурч. Чиймеде көргөзөлү. B1C векторун, AD вектору. Бул эки вектор бир тегиздикте жаткан жок. Бирок биз аларды бир тегиздикте жаткандай кылып, B1C векторун A1D вектору менен алмаштырабыз. Булар квадраттын бир гранында жатты жана алардын арасындагы бурчту табуу азыр оңой болуп калды. Карасаңар, бул жерде AD1 кесиндилери деп карасак,
Булар квадраттын диагоналдары. Ал эми квадраттын диагоналдары тик бурч менен кесилишерин эске алсак, анда бул жерде А1D жана AD1 векторлору перпендикулярдуу. Демек бизге берилген B1C AD1 векторлорунун арасындагы бурч 90 градуска барабар. A1D1 BC векторлорунун арасындагы бурч. Бул эки вектор эки башка тегиздикте жаткандыгына карабастан, бул бир тегиздикке алып келип отурбастан эле бул эки вектор бири-бирине параллель багытташ экендигин көрүп турабыз. Анда жогоруда биз айтып кеткен касиеттердин негизинде бул экөө багытташ жана алардын арасындагы бурч 0 градуска барабар экендиги дароо эле көрүнүп турат. A1, C1, векторлордун арасындагы бурч. Бул эки вектор дагы сүрөттө көрүнүп тургандай кубтун карама каршы кырларында жатат. Демек, булар барабар. Ал эми багыттары ар түрдүү болгондуктан анда A1, C1, карама каршы багыттагы векторлор. Алардын арасындагы бурч 180 градуска барабар болорун бүгүнкү сабакта билдик. Дагы бир мисалды карап көрөлүк. AB векторун жана CD вектору берилсин. Ошондой эле ал эки вектордун арасындагы бурч фиге барабар болсун. Мына ушул берилген түшүнүктөрдү пайдаланып, жогорудагы векторлордун арасындагы бурчту табалык. Ал үчүн О чекитин алабыз каалагандай. Ушул О чекитинен чыга тургандай AB жана CD векторлорун коебуз. Анда алардын арасындагы бурч фиге барабар. Ушул сүрөттү пайдаланып, эми биринчи мисалды иштейлик. Ал үчүн BA жана DC векторлорунун арасындагы бурчту табышыбыз керек. BA бурчу бул AB бурчуна карама каршы бурч белгиледик. DC вектору CD векторуна барабар жана карама каршы болгон вектор белгиледик. Анда BA жана DC векторлорунун арасындагы бурчту табышыбыз керек. Бул жерде сүрөттө кесилишкен эки түз сызык көрүп турабыз. Анда фи бурчу менен биз издеп жаткан бурч вертикалдуу бурчтар. Демек, биз издеп жаткан бурч ал фиге барабар. Экинчи, BA вектору менен CD векторлорунун арасындагы бурчту табышыбыз керек. BA векторун көрүп турабыз сүрөттөн, CD векторун көрүп турабыз. Демек, биз издеп жаткан бурч бул фи бурчу менен жандаш бурч экени сүрөттө көрүнүп турат. Ал эми эки жандаш бурчтун суммасы 180 градуска барабар экендигин эске алсак, биз издеп жаткан бурч 180 градус кемитилген фиге барабар. Үчүнчү, AB вектору менен DC векторунун арасындагы бурчту табышыбыз керек. Бул биз издеп жаткан бурч мурунку берилген издеп аткан BA жана CD векторлорунун арасындагы бурчка вертикалдуу экендигин эске алсак дагы, же болбосо фи бурчу менен биз издеп жаткан бурч жандаш бурч экендигин эске алсак дагы, бул бурч 180 градус кемитилген фи бурчуна барабар болорун көрдүк. Ошентип, бүгүнкү сабакта биз векторлордун арасындагы бурчтарды аныктадык. Биз бүгүнкү сабакта эмнени билдик? Эки вектордун арасындагы бурч деп, бул эки вектор аркылуу түзүлгөн бурчтун чоңдугун айтат экенбиз. Ал бурч векторлордун арасындагы бурч деп аталат жана 0 градустан 180 градустук бурч чоңдукта өзгөрөт. Эки вектор бир түз сызыкта жайгашса, же болбосо багытташ болсо, анда алардын арасындагы бурч 0-гө барабар. Ошондой эле эки вектордун бирөө нөлдүк вектор болуп калса дагы, жана эки вектор экөө тең нөлдүк вектор болсо, анда алардын арасындагы бурч 0-гө барабар. Ошондой эле карама каршы багытталган векторлордун арасындагы бурч 180 градуска барабар.
тик бурч түзгөн эки вектордун арасындагы бурч 90 градуска барабар. Эми жана булар перпендикулярдуу векторлор деп аталат. Эми балдар, силердин өз алдыңарча иштөө үчүн 1-2 мисал даярдалды, окуп берейин. Биринчи, бул видео сабакты көргөндөн кийин өз алдыңарча ушул суроолорго жооп берип көрсөңүздөр. Тик бурчтуу параллелепипедде векторду тургузуп, алардын ичинен түгөй эки вектордун арасындагы бурчтарды аныктап көргүлө. Ошондой эле төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Мейкиндикте эки вектордун арасындагы бурчту кантип аныктайбыз? Эки түз сызыктын арасындагы бурч менен эки вектордун арасындагы бурчтун айырмасы барбы? Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Эгерде силерге жардам берген болсо, анда мен ыраазымын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.